организм мына ичеги. Ичеги деген биздин бензобак. Түшүндүңүздөр, а? Ичегиден организм питать этет. Ошон үчүн илгери витаминдин баары ичегиде болот. Илгери адамдар ичегин кайнатып ичкен, витамин көп болот деп. Биздин ата-энелерибиз. Эми ичегинин ичинде мындай ворсинкалар болот экен да. Бурыш болот экен ичегилерибиз. Ушуларга жабышып жүргөн, мыналарга жабышып жүргөн керектүү пайдалуу бактериялар бар. Пайдалуу бактериялар булар эмне кызмат аткарат? Үчүн булар пайдалуу мына бактериялар? Пайдалуу бар. Үчүн булар пайдалуу? Себеби дегенде биз тамак ашты жедик. Ашказанга түштү. Ашказанда ашказан согу деген суюктук бар да, желудочный сок деп коет. Ошол жерде баягы эзилди. Анан ичеги өткөрүп берди. Ичеги аркылуу сыртка чыкканга чейин мына витамин, мына пайдалуу бактериялар витаминдерди организмге соруп алып, керексиз шлактарды тазалап чыгарат. Уборка жасайт булар ичегинин ичине. Көрдүңүзбү? Ушундай керектүү пайдалуу бактерия болот өз ичегиде. Бирок буну биз өлтүрүп алабыз да. Неден өлөт? Курулган тамак жегенде өлөт. Врачтар ошон үчүн кайнатып иштейт. Ошондой эле буларды баягы антибиотик ичкенде өлөт экен. Амоксициллин, аспирин барбы? Ичпегендер барбы амоксициллин, аспирин ичкен? Жок, а? Баары эле ичет. Мынаны кырып алдык биз. Болду, булар өлгөндөн кийин эмне болуп атат эми? Элестетиңиз мына. Тамак бир чыныга тамак куюп ичиңиз да 3 мал. Бирок чынын жуубай эле кое бериңиз. 1 жыл чынын жуубай үстүнө тамак куюп иче берсеңиз эмне болушу мүмкүн? Аябай кирдей да, сиз тамак ичтиңиз, идишти жууп койдуңуз, бирок ичеги жуулбай калат да, көрдүңүзбү? Ошондо аябай шахмар болуп кирдейт ичегилер. Ичеги кирдегенден кийин биринчи проблема эмне болот? Организмге витамин, минерал кетпей калып, организм ач калып баштайт. Экинчи проблема ушул жерде тамак аш түшүп, ошолор барып шахмарга барып жабышат дагы адамдарда запор пайда болуп баштайт. Ичиңиз катыйт. Ич катыганда эмне болот? Күнүгө 3 мал тамак жейт, 3 күндө бир жолу туалетке барат. Ушундайлар бар азыр. Эми элестетиңиз азыр. Азыр тамак жейсиз, мына жерге банканы коюп коюңуз да, тамак не жесеңиз бирдей дозада банкага сала бериңиз. Нан жейсиз, май жейсиз, варенье жейсиз, салат жейсиз, чайдан ичебиз, ошолордун баарын банкага салып отуруңуз дагы. Ушуңуз тойгондо банканы аябай аралаштырып туруп, крышкасын аябай бекем жабасыз, 37 градус ысык жерге 3 сутка коюп коюңуз. Биздин ишибиз 37 градус ысыкта, 3 сутка чыкпай атат баягы жегендерибизчи. Анан бир банканы ачып көрүңүз, эмне болот экен? Бомба атылат. Жок. Жок. Сизден турат. Эмне болот? Бомба болот, түшүндүңүзбү? Бомба. Бомба жүрөт биздин ичибизде азырчы. Эми ошол 3 күн чыкпай калганда баягы ачып, кычыйт, ууга айланат да, уу болот дагы. Ошол обратный высасывание болуп организмге кетти. 3 күн кечинде жатып, эртең менен турсаңар, көзүңөр шишип, согуштан кайткандай чарчап турат. Организм булап салат да баягы нерсе. Көрдүңүзбү? Өтө чоң проблеманы ичеги жаратат да бизгечи. Ошонун арасынан дагы мына именно мына лактобактериялар жок болгон үчүн ушундай проблемалар болуп атат. Ошон үчүн мына капсуланын ичине 3 катмардан жасап туруп, кичинекей капсулада ичине мына ичеге керектүү тирүү бактериядан 6 түрүнөн камап койгон. Миллиарддаган количество бар да. Бул өтө уникалдуу продукт. Мынаны жутканыңызда ашказаныңызда эзилбейт да, жоон ичегече барат, ошол жерде жарылып туруп, мына бактериялардын баардыгы чыгып, ошол ичиңизди тырмалап, ичегилерди туруп баарын тазалайт дагы. Запор, диарея, ошо кишечный проблема баардыгын мындан акырындап жеңгенге жардам берет. Буну ден соолугуңуз вообще эч кандай запор, попор эч кандай жок болсо, буну бир жылда бир жолу хотя бы ичип коюш керек, 2 жолу ичиш керек, 6 айда бир жолу. Анан жок проблема болсо, онда буну кыйла ичиш керек. Кыргыздарга кыйла керек болчу. Потому что биздин ичегилер нормально болуп калган да, баягы Чынар айткандай биз нанды нан менен жейбиз го. Бул раса